биздин кооперативдин аты БСТВ Элет деп аталат. БСТВ деген бул мыкты жол дегенди билдирет. Ал эми Элет деп атаганыбыз ар бир мамлекет ошо өнүккөндө айылдан шаарга көчүү, ушу ички миграция күчөйт экен да. Анан бизде ушул бир философиябыз ушул айылдан шаарга көчүп аткан, же болбосо бардыгыңыздардын айылдагы жашагандардын бардыгынын балдары чоңоюп келатат, окуйт, чоңойот, бардыгы эле айылда калбайт. Сондуктан биз ошол процесске өзүбүздүн баягы ордубуз бар дегенди түшүнсөк болот да. Эми биз кимге жардам бере алабыз? Мүмкүн бүгүн сизде өзүңүздө ушундай батир алууга кантип акча топтойбуз деген маселе турушу мүмкүн. Же болбосо сиздерде балдар чоңоюп келатат, турак жай кымбаттап жатат. Мүмкүн бүгүндөн баштап эле ушу турак жай алууга аракетибизди баштай берсекпи деген дагы суроо туулушу мүмкүн да. Үчүнчүдөн, араңыздарда кээ бирлер мүмкүн ипотека шарттарындагы карап көргөндөр бар, бирок ипотеканын шарты сиздерге туура келбейт. Мына ошолорго дагы биз жардам бере алабыз. Ал эми дагы бир жагы бүгүнкү күндө эң мындай курулуш компаниялардан батир алууга шартым жок деген. Мүмкүн сиздер дагы изилдеп көргөнсүздөр, кантип курулуш компаниясынан алса болот да. Мындан тышкары мүмкүн инвестиция, ушу, например, кыймылсыз мүлккө кантип натыйжалуу инвестиция жасасаңыз болот. Бул албетте эң натыйжалуу инвестициялардын бирине кирет. Ошондуктан турак жайга инвестиция жасап бизнес кылам дегендерге үчүн дагы бул өтө жакшы инструмент, аны дагы түшүндүрөм. Эми биздин кооперативге бүгүнкү күнү 5 жылга толду. Биз мындай аз болсок дагы саз мындай иштеп келдик. Кыйынчылыктардын бардыгын өзүңүздөр көрдүңүздөр, канча деген кооперативдер. Биз мисалы 18-жылы кооператив жаңы иштеп баштаганда Кыргызстанда кооператив аттуу эч нерсе жок болчу. 19-жылы дагы жок болчу, биз иштеп жатканбыз. Ал эми 20-жылдан баштап Кыргызстанда ушу биздин баягы кооперативди көрүп, көптөгөн козу карындай болуп, көптөгөн кооперативдер пайда боло баштады да. Бирок тилекке каршы алар эгерде биздин модельди туура көчүрүп иштесе дагы жакшы болмок эле да. Бирок мен азыр түшүндүрөм эмне үчүн көптөгөн кооперативдер мындайча айтканда жыдып калды да. Мен баягы эксперт катары ошо биз кооператив Кыргыз Республикасынын кооперативдер жөнүндө мыйзам негизинде иш алып барабыз. Эми бүгүнкү күндө дагы ушул мыйзамга толуктоолорду киргизүүнүн үстүндө дагы акыркы бир жылда көп иштедик. Бүгүнкү күнү ошо жогорку кеңешке дагы ошо өзгөрүүлөр кирген жатат да. Эми ошо 5 жылдагы статистиканы ала турган болсок, бул 5 жыл аралыгында биз 224 өзүбүздүн үлүшчүбүз, эми биз пайщик деп атап коебуз, ошолорго батир алып бергенге жетиштик да. Ал эми бүгүнкү күндө кезекте туруп ошо 35%ын топтоодо биздин 132 пайщигибиз бар. 182. Эми мындан тышкары эми биздин негизги кооперативдин мотору деп коебуз, кооперативдин негизги секрети, эмне үчүн биздин кооператив мындай жыдыбай, ушу жакшы иштеп келатат деген секрет, бул албетте биздин кезекке туруу үчүн топтоо программасында бизде көрдүңүздөр
785 мүчөбүз бар. То есть эгерде бизде ушул программа жок болгондо, анда биздин кооперативде могу жерде 182 киши эмес, очередибизде бир почти 1000ге жакын киши очередте туруп калмакта. То есть алардын жылышы, үй алышы оңой болмогон. Мен жана айтып өткөндөй, көптөгөн кооперативдер эмне үчүн туура эмес иштегени, могу программасы жок болгон. То есть бул программа жок, кооператив иштөөсү мүмкүн эмес да. Анткени себеби улам кезекке турган сайын алардын саны көбөйө берет дагы, кооператив мындай жылбай калат да. Ошондуктан бизде ушул негизги программа, ушу топтоо программасына катышкандар болгон үчүн биз аларга квартираны алып бергенге ушул модель, экономикалык моделибиз толук иштегенге мүмкүнчүлүк түзүлдү. Анан бүгүнкү күндө азыр ушул кооперативдерге ишенбей калышты да көпчүлүк элчи. Ошон ишенбей калды. Бул кооператив кандайдыр бир текшерүүлөрдөн өттү, ошол боюнча да кошумчалап кетсеңиз жакшы болду. Албетте биздин кооператив көптөгөн текшерүүлөрдөн дагы өттү. Мисалы биз жыл сайын ошо 5 жыл болсо, акыркы 4 жылда биздин кооператив 4 жолу эл аралык стандарттагы иштеген аудиттик компания. 4 жыл бою биздин аудиторский компания 4 жыл бою бизди толугу менен текшерип, бизге баягы аудиторский проверканын результаттарын берип турду да. Буну биздин кооперативдин бардык мүчөлөрү окуй алат, бухгалтерия бардыгы. Эми экинчиден бизде эмнеси жакшы, бардыгы ачык айкын да. То есть биздин электрондук анан көрсөтөт, сайтыбыз бар, сайттын ичинен ар бир мүчө өзүнүн бардык информацияны көрө алат, канчанчы кезекте турат, кезеги жылып атканын, бул жумада кимге квартира алып берип атканы, кезеги жылып атканы, баягы пайлык, мүчөлүк акылары төлөнсө, ошол сайтка биздин бухгалтерияда байланган, ошонун бардыгын көрүп турат да. То есть ал ошол процесстерди көрүп, атайын окуулардан өтүп, ушундай бизде мындай ынтымактуу, мындай бирдиктүү бир жолубуз бар да. Делопроизводство, мисалы көптөгөн иштерди ошол биздин кооперативдин сайтынан мисалы суроо берип, суроону алып, биздин кооператив центральный офиси бирөө эле Бишкек шаарында. Ал эми региондогулар бардык маселелерин онлайн аркылуу эле чечип алат. То есть 7-8 киши иштеген киши 1000 кишини эмне кылат, тейлей берет да. Эми бизде батир алуу үчүн кантип каражат топтолот? Маселен, мен жана айтып аттым, например, азыркы күндө мен жана айтпай калдым, 37 пайшыгибиз толугу менен кутулуп да койгондор бар да. Аларга кооперативден пайшыктердин, то есть ошо үйдүн менчиги өзүлөрүнө өтүп кетти, толугу менен төлөгөндө өзүнө өтүп кетет. Анан бүгүн кооперативдин балансында ошо 188 батир турат. Бул жакта биздин кооперативден үй алгандар жашап, жана 10 жылдык график менен төлөп атат да. Мындан тышкары биздин банктык эсепке ушул кезекте туруп топтоодо бизде жакшы. Сиз кезекке туруп, анан 35%ды бир нече мөөнөттүн ичинде топтойсуз да. Ошо топтогондор ай сайын төлөп атат. Бул суммалар дагы биздин банктык эсепте аккумуляция болуп атат. Анан жанагы мен айтып өткөндөй, ушу кезекке туруу үчүн программа, бул программа дагы өтө ыңгайлуу, анткени себеби кезекке туруу үчүн сумманы болжолдуу 1 жылдын тегерегинде биздин пайшыктер топтойт дагы, анан кезекке тура берет да. Демек, булар пока кезекке турганча очередте тургандарга үй алып бергенге
жардам берет да. Эгер бул мен жана айтып өттүм ушул программа болбосо анда биздин кооператив мындай иштей алмак эмес да. Ошо баардык кооперативдер ушул программасы жок болгондуктан аларга иштей албай калды биринчиден. Экинчиден аларда биздикиндей жана онлайн очередь система жана башкалар болгон эмес. То есть бир 4 айдан кийин 6 айдан кийин аласың деген, бул деген туура эмес да. Анткени себеби кооператив только ошо кезек менен алып берет да. Баардыгы ачык айкын туура болуш керек да. Ошондо азыр кезекти эч ким буза албайт экен, бирөө ортосуна мындай көбүрөөк акча сумма берсе деле алдыраак чыгып албайт экен да эч ким да. Туура, анткени кезекти канча мүчөбүз болсо кооперативде 1000 кезегинде баардыгы ошол бар прозрачно интернет сайттан карап турушат. Анан система жылдырат ошол бизде атайын система болду, аны өзгөртүүгө мүмкүнчүлүк жок да. Вот, мындан тышкары бүттүк төлөмдөр ошо биздин банк эсепке төгүмдөр баардыгы банк эсеп аркылуу жүрөт. Бизде мындай наличность деген жок такыр. Даже биз квартира алып бергенде мына ошо чогулган суммага жума сайын топтолгон канча кишиге жетсе кезектеп турган биз квартира алып берип турабыз. Ошо квартира алып берип атканда дагы ошол сатып алып аткан үйдүн ээсине биз банк аркылуу которобуз да, баардыгы наличка эметилбейт. Ошондуктан баардыгы прозрачный система да. Эми мындан тышкары биз азыр могу жаңы программабызды ыңгайлаштырдык. Эмнеге ыңгайлаштырдык? Биз ушу биздин кыргызстандыктардын шартына жана биздин бүгүнкү күндө иштеп аткан модельге ыңгайлаштырдык. Биз көрдүк, эгерде биздин пайщиктер орточо бир 35 айда, мен кийинки слайдты көрсөтөйүн, анда жакшыраак болот да. Эгерде 35 айда 35%, 35 ай 3 жыл ошондо. Ошондо 36 ай бул 3 жылда, ошондо туура 3 жылда 35% топтогон болсо, ошол убакка ошол пайщиктин кезеги да келип калат экен да. Эми плюс-минус. Бирок кишилердин саны көбөйгөн сайын, же болбосо жана топтоо программасында саны көп болгон болсо, анда очередь дагы кыскарат да. Орточо бир биздин пайщиктердин саны бир 3000ге жеткенде бир очередтин саны бир 2-1 жылга чейин кыскарып калышы мүмкүн да. Анан биз моундай программаны азыр жаңы программаны сунуштап жатабыз. Мисалы, могу таблицадан эле түшүнсө болот. Мисалы, сиз бир 5 миллион сомго бүгүн бир 2 комнат Бишкек шаарынан бир 2 комнат үй алса болот да, 5 миллионго. Эгер сиз 5 миллионго үй алам десеңиз, эгер сиз жана айткандай, марафонда айткандай, мен ушул 3 жылда, келерки 3 жылда батирлүү болом деген чакырыкты өзүңүз жасаган болсоңуз, анда сизде мындай тандоо бар да. Эгерде сиз 350 000 сом биринчи пайлык төлөмүңүздү төксөңүз, анда сиз кезекке туруп каласыз. Андан кийин, мисалы, 5 миллионго 350 000 аз эле болуп калат, ошондо 35% эмес, кичинекей. Да, 5 бул деген 5 миллиондун 10%-на да жетпейт да. Анткени 5 миллиондун 10% бул 500 000 сом да. То есть бир 7%-ын тегерегиндеги сумма. Ошону төккөндө сиз уже кезекке туруп каласыз. Жана мисалы бизде азыр 182 киши болсо, 183-чү болуп туруп каласыз. Эгерде 350 000 сомуңуз жок болсо, анда бирок сиздин көзүңүз жетет, 1 жыл аралыгында 3 топтой алам десеңиз, анда жана топтоо программасына кирип, эми айына 15 000 минимум
төгүп туруш керек, айлык төлөм. И плюс 2000 сом эмеда минималдуу мүчөлүк акы. Эгер ошентип бир жылда топтосоңуз, анда 13-чү айдан баштап мүчөлүк акыңар 2000 сом эмес, 1000 сом болуп калат. Анан ошо вступительный взнос деп коебуз, кирүү акысынан дагы кандайдыр бир льготаларды алса болот да. Демек 350 миң төккөндөн кийин сизде bir 35 платеж, то есть 35 айлык мөөнөтүңүз орточо бар. Ошол мөөнөттө айына 40 миңден бир үй бүлө топтоп төгүп турсаңыздар, анда болжолдуу ошол 35 айда дагы кезегиңер жылып отуруп ошого келип калат. Ушул жерде мындай суроо бар да, мен дагы бул укканымда 3 жыл көп дегеним да. 3 жыл көп, 3 жыл күтүп отурбай 3 жыл качан өтөт деп ошентип жүргөмүн да, өзүм дагы эме кирбейчи. Анан ошого кандай деген жооп берет элеңиз? Эми маселен да, азыр любой строительный компанияларга барсаңар, жанагы котлованды казылып атканда эле алар айтат, бир 30-40% шыр төккүлө депчи. Анан анда деле сиз 3 жыл күтөсүз. Пока үйдү куруп бүткөнчү. Бирок алар айтат да 2 жылда бүтөт деши мүмкүн, же 1,5 жылда деп ба? Мүмкүн, айтышы мүмкүн, бирок практика жүзүндө мен деле ошондой убагында 2013 жылы 35-30% төгүп, анан ошентип төлөп жүрүп, ошо 1,5 жылда бүтүрөбүз деген үй анысы деле 3 жылда бүттү да. То есть на самом деле 1,5 жылда редко, 2 жылда деле редко болот. Барып эле 2,5-3 жылда бүтүрөт да. Анан анысы деле 3 жыл күтүш керек аныкычы. Бирок сиз ошо 3 жылдын ичинде 100% үйдүн акчасын беришиңиз керек да. Андай мүмкүнчүлүк биздин жарандарда жок. Ал эми бул программа сизге 3 жылдын ичинде 35%-ын гана топтогонго мүмкүнчүлүк берип атат. 100% эмес. 100% эмес. Бирок 35%-ын топтогон убакта сиздин кезегиңиз да келип калат. Сиз уже даяр квартира сатып аласыз дагы, дальше мисалы эгер 5 миллиондук үй алсаңар, мисалы эми бунун артыкчылыктары жеткиликтүү. То есть 350 миң сом менен сиз кезекке тура аласыз да. Экинчиден, кезек келгиче топтоого убактыңар бар. Айына 40 миңден төккөнгө. Эми үчүнчүдөн, эгерде сиз жанагы топтоо программасына катышсаңыз, анда 50% ошо 2000 сом эмес, 1000 сомдон айына катышууга мүмкүнчүлүгүңүз бар да. Бул бир жагынан. Эми мисалы сиз жана айтып кеттиңиз, биз бул Кыргызстанда рыноктогу альтернативаларды айтайык да. Например, ипотека менен салыштырып көрөйүк да. Эмне үчүн ипотека менен салыштырмалуу жолун алсак, ипотека 20% жылдык чен менен берилет да. Мисалы 5 миллион сомго үй алса, биздин кооперативдин мүчөлөрү 3 жыл топтоп, анан кийин 3 жылдан 5 миллионго үй алып берди. Бирок сиз 3 жылда 35% где-то 1 миллион 750 миң топтогон болосузда, калган 3 миллион 250 миңди кооператив 10 жылга силерге пайызы жок бөлүп берип атат. Эми плюс жанагы 2000 сом мүчөлүк акыны кошкон күндө деле айына төлөм 29 миң сомду түзөт да кооперативде. Ошол эле убакта эгерде орточо азыр бир ипотекага орточо 20% чен менен берилет, айына төлөмүңүз 58 миң болмок да. То есть негизи байкалбайт, бирок бардыгы ипотека алып кепти үйгө жетсем сразу эле үйгө кирип алып жашаганча төлөйм. Бирок могу карасаңыздар, айына төлөм 2 эсе көп да ипотека менен салыштырмалуу.
Анан бизде 10 жылда кошумча төлөмдөр, например, жана вступительный взнос бизде 100 миң сом, анан 100 миң сомдон 200 миң сомго чейин да. Анан ай сайын 2 миң сомдон же 1000 сомдон членский взнос. Ошону кошкондо бул жолду сиз бир 440 миң сом үстүнө төлөп бересиз да. Биз кооперативдин расходтору. Ал эми ипотекада сиз үстүнө ошол 5 миллионго үй алсаңар, ипотекада деле бир 25%-ын өзүңөр, 30%-ын өзүңөр эметишиңер керек, собственный вклад. Ал жерден деле 3 миллион 250 миң сомду сизге кредитке берген болсо ипотекага, сиз ошонун үстүнө дагы 3,5 миллион проценти менен кошуп берген болосуз да 10 жылдачы. Ошондон ушул салыштырмалуу. Ошондо мына жерде бир суроо жазышыптыр. Мүчөлүк акы ошондо канча убакытка чейин төлөнөт? 10 жыл бою төлөнөбү деп жазыптыр да. Ооба, мүчөлүк акы мисалы сиз канча жыл кооперативде мүчө болсоңуз, ошончо жыл төлөнөт. Например, бизде ошол 224 пайщиктин 37-си ошо 5 жылга жетпей кутулуп кетти кооперативден. То есть кооператив кошкон пайлык төлөмдөрдү досрочно төлөп койду. Алар уже кээ бирлери 3 жылда, кээ бирлери 4, кээ бири 5 жылда. То есть алар ошого жараша төктү. То есть кооперативге мүчө болгон күндөн тартып, кооперативден толугу менен чыкканга чейин төлөнө турган мүчөлүк акы да. Анан мындай суроо болушу мүмкүн да, кимге эмне пайда, эмне кызыкчылык бул бедствие элек деп же ошого кандай деп жооп берет элеңиз? Мүмкүн сизге пайдадыр деп отурушу мүмкүн да, бул жактагы адамчы. Ошо кандай пайда, эмне пайдасы бар бул бедствие электи чогултуп элдерге үй алып берип? Жакшы суроо. Маселен, мисалы биздин кооперативдин кеңсесинин арендасы, кооперативде иштеген кызматкерлердин айлык акылары, ошол 2000 ичинде налогторду жана башкалар ошол 2000 сом мүчөлүк акынын эсебинен төлөнөт да. Анткени себеби сиз үйгө деп чогултуп аткан акчаны кооператив эч кандай башка расходторго кетирүүгө акысы жок да. Мисалы, эч ким ал акчага тие албайт. Тие албайт. Ал только үй алып бергенге эле жумшалыш керек да. Бул бир жагынан. Экинчи жагынан бизде фонд развития деген бар. Бул биздин мисалы кооперативдин кээ бир мүчөлөрү атайын окуулардан өтүп, өзүнүн квалификациясын тастыктап, кооператив жөнүндө маалыматты толук жеткиргенге мүмкүнчүлүгү болгон кооперативдин мүчөлөрү бар. Биз ошол мүчөлөр, мисалы, алар кайда жашабасын, бул жагы Алайда жашайбы, бул жагы Ала Букадабы, биягы Таласта жашайбы, алар ошол жактан башка кишилерге туура так маалыматты бергенге мүмкүнчүлүктөрү бар болсо, эгер алар ошентип жаңы кандидаттарды окутуп кооперативге мүчө кылып каттаган болсо, алардын эмесинен жоопкерчилик алат да. Ошондуктан алар биз кооператив менен келишим түзөт, ичара. Кандай келишим? Алар статус алат, жана индивидуальный предприниматель деген. Анан ошондо иш менен алектенет, биз ошол кооперативден өнүктүрүү фонду ошол вступительный взностан чогулат да, биз ошолорду окутуп кооперативдин өнүгүшүнө ошондо жумшайбыз да. Бул экинчи бюджет деп айтсак болот да. Вот ошондой гана кооперативдин өздөрүнүн мүчөлөрүнүн кызыкчылыгы бар. Жана биз коммерциялык эмес уюм болгондуктан, ошондуктан биз могу кооператив кошкон суммага эч кандай процент кошулбайт. Анткени кооперативдин негизги уставдык задачасы бул ошол элдерге үй алып берүү да.
Бул жерде квартираны өзүбүз карап алсак болобу же сиздер сунуштайсыздарбы дейт. Мен азыр айта кетейин, квартираны кезеги келгенде биздин уставда да жазылган, келишимде жазылган батирди же үйдү тандоо укугу ошол пайщиктин өзүндө, мүчөнүн өзүндө. То есть кооператив аларга айтпайт, Эчтеке сунуш кылбайт. могул үйдү ал, тиги үйдү ал деп айтпайт. Алар кезеги келгенде өздөрү издейт, объявлениялардан издейт, риэлторлерге кайрылып издейт. Айтор чөнтөгүндө 5 миллиону барда эле издей берет. Анан квартираны тапкандан кийин атайын кабинетте форма бар, заявление, ошону толтурат, баланча адресте баланча квартираны мен сатып алам, баасы мынча, то есть баасы келишет да, содалашып. Баасы мынча, анан эсим номурун эмеге берип коет, биздин кооперативдин юристине. Анан биздин юрист ошол квартиранын тарых таржымалын, документтерин юридикалык экспертизадан өткөрөт. Мындан тышкары биздин кооператив ошол оценочный компанияга тапшырма берет. Алар ошо бир жуманын ичинде ошол квартира чындыгында рыноктук баасы канча экенин аныктап бизге справка берет да, чтобы мындай болбосун, бир арзан квартираны кымбатка сатып албасын. Бул себеби общий мүлк болуп атат да. Обетте бул деген кооперативдин мүлкү болгондуктан бүттүк жоопкерчилик кооперативдин өзүндө болот да. Ошондо ИП болуп катталуу үчүн эмне талаптар бар? Онлайнда, региондордо жашап туруп да иштесе болобу ошондо дейт го. Ооба, бул биринчи мындай атайын окуудан өтөсүз. Бул кооператив кайсы уставы менен таанышасыз, келишимдери менен таанышасыз. Сиз айтор, сиз профессиональный консультация бергенге мүмкүнчүлүгүңүз болуш керек. Эми бирок кооперативде мүчө болгондон кийин сиз кабинеттерди кантип колдонот, баардыгын билесиз да. Ошондуктан сиз ошол окуудан өткөндөн кийин кооператив менен кадимки эле дополнительный келишим түзүлөт сиз менен кооперативдин ортосунда. Сиз жанагы налоговыйга барып эле индивидуальный предприниматель деген статус аласыз. Анткени себеби ар бир каттоодон өткөн кишиге ошол договордун негизинде сизге эме төлөнөт да, акы төлөнөт, ошодон сиз өзүңүз салык дагы төлөшүңүз керек да. Жумуш орду барбы? Мен экономистмин дейт Мээрим деген кыз. Бизде кооперативдин мүчөлөрү ар бир мүчөсү ушундай активный пайщик болуп, ошондой статус алып өзүнчө иштейт. Эми кооператив аны контролдобойт. Анын мындай алгачкы максаты бул туура информация берип кандидаттарды мүчө кылып каттоо да. Анткени себеби ал туура маалымат берсе, демек ал кооперативдин мүчөсү дагы сапаттуу мүчө болот да. Ал баардык жол жоболорду билген сапаттуу мүчө болот. Бизге ошондой мүчөлөр гана керек. Окутулабы дейт ар бир региондордо дейт. Ушулар боюнча окшойт анда. Да, биз региондорго да чыгып окутабыз, бирок акыркы пандемиядан кийин онлайн окутуу актуалдуу болуп калды. Биз онлайн дагы окутабыз. Мен мисалы региондорго дагы барып жүрөм. Эми негизи өзү кооперативдин мүчөсү өзү катталып эметкенден кийин бат эле үйрөнүп калат да. Ушул видео сакталат, ошол видеонун астына биз телефон номерлерди жазып коебуз, сиздер ошол номерлер менен кайрылып дагы суроолоруңуздарды берсеңиздер болот, кененирээк ала аласыздар. Пайщик болгондо отдельно взнос төлөйбү дейт. Пайщик болгондор, сиз пайщик болгондо
пайшик болуш үчүн бул кооперативге кирүү акысын төлөйт. Бул бир жолу гана кооперативдин өнүктүрүү фондуна сиздин салымыңыз болот. Андан кийин сизде бир гана мүчөлүк акы айына же 2000 сом стандарттык, же топтоо программасында катышсаңыз анда 1000 сом болот да. Ошол эле төлөмдөр бар кооперативде, мындан башка төлөмдөр жок. Азыр ошол жакында боло турган жаңылыктарды дагы айтып кетсеңиз, анан суроолор болуп калса, суроолорго дагы жооп беребиз. Бул жагын слайд менен көрсөтө бериңиз. Эми мисалы курулуш компаниялар менен жана айтып өттүм, мисалы эмнеси менен кооперативден алган жакшы. Сиз бизде 35%ды топтойсуз. Ошо 2-3 жылдын аралыгында. Ал эми курулуш компаниясында 35%ын шыр төгүшүңүз керек. Экинчиден калган 65%ын кооператив кошкон. Сиз 10 жылга бөлүп график менен төлөйсүз да. Ал эми курулуш компанияда 35%ды төккөндөн кийин калган суммасын пока үйдү куруп бүткөнчө дагы төлөш керек. 2-3 жылдын ичинде. То есть айына төлөм албетте салыштыргыс болуп калат да. Эми албетте мен кыскараак айта кетейин. Бизде мисалы каалаган жерден батирди тандап аласыз. Каалаган областтан. Да, областтан, анан эксплуатациядан өткөн үйлөрдү бар. Жаңы үйлөрдө өткөндөр бар да, жаңы үйлөр боюнча. Аласыз, анан юридикалык экспертизадан толук өткөн даяр батир сатып аласыз да. Айырмасы ошондо. Эми бизде мисалы ошо кооперативдин кээ бир мүчөлөрү арасында ошо инвестиция кылгандар да бар да. Ошо алар кантип кылат? Мисалы, Роберт Кийосакинин схемасы бар. Эми Америкада кредит арзан да. Алар кредитке алат дагы аны арендага берип коет да. Анан арендадан түшкөн акчасы менен кутула берет. Бул схема Кыргызстанда иштебечи банктар менен, бирок кооператив аркылуу иштейт. Мисалы, сиз 5 миллион сомго 2 комнат квартира алган болсоңуз Бишкектен, айына кооперативге 29 000 сомдон төлөйсүз. Ал эми аны ошол эле квартираны ижарага берип койсоңуз, айына 30-40 миңге чейин ижарага берсеңиз болот. Демек, ушундай схема менен иштеген бизде пайшиктер да бар да. Бир канча үйү бар, Да, ушундай алып туруп тапшырып коет, өзүн өзү актай берет. Мунун кандай артыкчылыктары бар? Сиз батирди алыш үчүн 35%-ын эле инвестиция жасайсыз. 100% сатып албайсыз. Экинчиден, аренда менен 7-8 жылда кутулуп коесуз батирди. Жанынан төлөбөй эле. Өзүңүздүн чөнтөктөн төлөбөй. Үчүнчүдөн, 7-8 жылда ошол алган квартираңыздын баасы 2 эсе кымбаттап кетет да, бир жагы. То есть бул эң баягы дүйнөдө эң мындай надежный, жакшы инвестиция болуп эсептелет. Кооператив менен сиз 3 эсе күчтүү эффект ала аласыз да. Эми мен гарантиялар боюнча кыска эле токтолуп кетейин. Бизде кооперативдин мүчөлөрү өздөрү ошол батирде катталат. Анан кооперативден чыккан мүчөгө толугу менен үлүшү кайтарып берилет. Демек сиз акчасы, демек сизде эки эле жол бар. Же болбосо акчаңызды кайтара аласыз, же болбосо до конца шартыңызды аткарсаңыз үйгө жетесиз да. Башкача риск жок. Да. Бизде кооперативде мисалы бир дагы мүчө, кооперативден чыгам деген мүчө акчасын ала албай калган жок да. Андай да мүчөлөр да болду. Мисалы ар кандай шарттарга жараша да кооперативден чыгып. Аларга биздин кооператив 3-5 айдын тегерегинде бардыгына выплата кылып берди да. Баягы чогултуп келген акчаларын кайра кайтарды. Да, пайлык төлөмдөр кайтарымдуу. Ал эми мүчөлүк акыдан башка пайлык төлөмдөр кайтарымдуу да.
Анан бизде мен жана айтып өттүм, жаңа 35 мүчөбүз уже досрочно эле жаап салды. кутулуп кооперативден чыгып кетти. 10 жыл болду элек эле. Ооба. Эми бизде эмнеси жакшы? Мисалы 3-4 жыл мурун пайщиктер алган квартиралар 2 эсе кымбаттап кетти. Мисалы бир 18-жылы 3 миллионго алган 2 комнат квартиралар азыр уже 5 миллион тегерегинде 6 миллионго жакын болуп калды да. Анан алар эмне кылышты? Кээ бирлерге акча керек болду, ошону продажага коюп туруп эле, анан кооперативден кутулуп туруп 5-6 миллионго сатып, эки эсе пайда көрүп кетти да. 3-4 жыл алар кооператив же квартирада жашады, же сдавать этип коюшту да. Эми дагы бир жагы ошо инфляция, валюталардын девальвациясы эске алынбайт. Мүмкүн сиз, например, очередте турган убакта квартиранын баасы кымбатташы мүмкүн да. Ошон үчүн запас менен аласыз. Бирок квартираны алгандан кийин анын баасы кымбаттай берет, бирок график менен силер ошол эле сумманы төгүп кутуласыңар да. Демек квартираны алгандан кийин сиз кайра наоборот утушта болосуз да. Анан мүчөлүк келишим жана узак мөөнөттүү ижара келишими бул мамлекеттик каттоодо, бул Госрегистрде катталат, бардыгы мыйзамдуу да. Эми могу географиябыз ушундай, Кыргызстан бардык региондорунан жана шаарларынан квартира жана жер үйлөрдү алсаңыздар болот.